Саламатсыздарбы, урматтуу калайык. Бүгүн Караколго келген балыкчыга жанакы айырлуу жарандарга Астафа фондунан жардам сураган коляска алып берип коелучу деп, анан 2 шаарга келип коляскаларды алып берип, Кудай буюрса, анан кечинде отурсам, көчөкү болуп өткөн окуялар боюнча андан кийин соцсеттерде ар кандай мен жөнүндө материалдар чыгып атат да. Кээ бирөө айтат жооп бербей эле коюңузчу дейт, кээ бирөө айтат жооп бериңизчи дейт. Эми мен бул жолду өзүм тандаган да, мен элдин өкүлүмүн, эл менен байланышта болушум керек, элге жооп беришим керек. Сооронбай Шарипович боюнча айткан сөзүмдү пандемия убагында чыгарыптыр. Эми ал постту, ал видеону толук көрүш керек да түшүнүш үчүн. Оор, өтө оор, менин тагдырым дагы өтө оор. Ошол руководитель аппарат мэрия болуп иштеп турганда пандемияга туш келдик. Ошондо ар кандай интригалар болгон. Мэр болот экен, анан министр болот экен, депутат болот экен, ар кандай. Мен ошондо жооп бергем да. Мен эч жака барбайм. Мен президенттин саясатын колдойм. Керек болсо кетип деле кала берем, депутат да болбойм, министр да болбойм дегем. Сооронбай Шарипович боюнча мен ал кишини сыйлайм. Ал киши мени Ысык-Көл областында губернатор кылды. Ушул элге кызмат кылганга шарт түзүп берди. Эми калган ишине тарых баа берет. Мен Жоба Кажы досума Караколдо мечитте Куран окутканда өзүнө элге убада бергем. Сооронбай Шарипович эч кандай нерсе айтпайм деп, бирок айтканга туура келип атат. Мен ал киши мен убагында жетекчим болгон. Мен Көлдө 3 ай иштедим. Анан барып Бишкекке 3 ай иштеп бердим Садыр Нуркожоевичтин айтканы боюнча. Андан кийин мен 3 айдан кийин кеттим, 7 ай бош жүрдүм. Марлен Мамуталиевич, Марлен Абдурахмановичтин чакыруусу менен Ынтымак партиясына мен элге бардым иллюстрацияга. Эгер эл мени шайлабай койсо, мен окатымды кыла бермекмин. Эл мени шайлады. Көчөк окуялар боюнча. Адакан Кимсанбаевичти да мен көп жылдардан бери тааныйм, сыйлайм, аксакал катары. Пикирлерине кошула албайм, кээ бирин. Ачыгын эле айтып атам, өзүнө деле айтып атам. Тажрыйбалуу депутат катары, аксакал депутат катары менин сый урматым бар. Жаман көрөсүңөрбү, жакшы көрөсүңөрбү? Камчыбек Кыдыршаевич, аны да жакшы тааныйм. Курманбек Салихович Бакиевдин убагынан бери. Аны менен да өтө жакшы мамилем болбосо, мамилем бар. Тамашалашып келгенбиз. Кээ бир жерден жолугушуп калганбыз. Мамилебиз такыр үзүлгөн эмес. Губернатор болуп турган убакта дагы Бекенчил партиясы менен түптө жүргөндө да салам айтып койгула, иши ийгилик болсун деп эчен сөздөрдү айткан ал кишилерде азыр тирүү бар. Тал тайып атасың, кошомот кылып атасың, пахта коюп атасың деген көп сөздөр айтылып атат. Урматтуу калайык, менин жумушум пикир айтыш жогорку кеңештеги. Да, мен өкмөттү колдойм деп атам, президентти колдойм. 80% президент эл колдоп келген, иштерди кылып атат, жакшы иштерин кылып атат. Анын министрлери, өкмөттөрү кемчилик кылып атса, аны да айтып атабыз. Мен пикирлеримди айткандан мен кайтпаймын. Кыргызда бар, баш кесмек бар, тил кесмек жок деген. Мен өзүмдүн оюмду ар кандай айта берем. Билгениңиздер деле, билбегениңиздер деле айтып атасыздар. Мейли, анын баарына мен чыдаймын. Себеби ал менин жумушум ошол. Бирок мени шайлаган кыргыз элине кызматымды кыла бермекчимин. Өзүмдүн пикирлеримди айта бермекчимин. Туурасы кайсы болсо, туура эмес кайсы болсо. Дагы мен позициядагы депутатмын. Өкмөттү колдойм, өкмөт башындагы президентти колдойм. Мына 5 жылга шайлаган президентибиз бар. Эми мен аткаруу бийлигинде да иштедим. Аткаруу бийлигиндеги оорчулуктарды билемин. Ошон үчүн көбүнчөсү мен аткаруу бийлигинен келген адам катары аткаруу бийлигине жардам берем жогорку кеңештеги. Кээ бир билген нерселерди айтамын. Тажрыйбамды колдоном. Анан эми мен билсем деле, билбесем деле кээде туура эмес нерселерди туура деп айта албайм да мен. Туура болуп аткан иштерди туура эмес кылып аткан жок. Талада калсын, өлсүн, өкмөт иштебей атат деп айта албайм да мен. Мен ага эми мен тарбиям, мен өзүмдүн ички дүйнөм уруксат бербейт. Мен мамлекетчил адаммын. Мен бизнесмен эмесмин, бизнесим жок. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп келдим. Ортодо Ай холдингде иштедим, рахматтуу чоң тажрыйба алдым. 5-чи бийлик деген, 4-чү бийлик деген прессада иштедим. Эчен саясатчылар менен мен убагында иштештим.
Аларга жакшы сөз айттым, жаман сөз айттым. Анан эми мен сиздерден өтүнөм. Мен, конечно, чыдаймын. Менин характерим ушундай. Жаман айтасыңар, жакшы айтасыңар. Бирөөңөр билип айтасыңар, бирөөңөр билбей айтасыңар. Мына мен азыр эле таластык аксакал менен жана кайрылган аксакал менен сүйлөштүм. Айттым, келиңиз сүйлөшөлү дедим. Эми ал кишиниден эми алып барып камап салбагыла эми. Ал да эл күйгөндөн өзүнүн пикирин айтат. Аны менен да сүйлөш керек. Бардык адамдар менен сүйлөш керек. Ынтымакка келиш керек, мунасага келиш керек. Көчөкү эмоционалдуу жогорку кеңештеги болгон отурум бул эми ал бул бийлик жүргүзүү, саясат жүргүзүүдөгү болгон нерселер боло берет. Мындан да жаман болушу мүмкүн. Эми ошентип айтышып койду эле баарыбыз тарап кетелби? Мына ар ким өзүнүн пикирлерин айтышат. Бүгүн президент айтыптыр өзүнүн пикирин, Мадумаров айтыптыр өзүнүн пикирин. Бул жакшы нерсе, пикирлер айтылсын. Саясат керек болсо өлкө үчүн кээде чогуу турганга, чогуу иш кылганга керек болот. Биз эми элдин жүгүн көтөрөлү деп келдик да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мени туура түшүнүңүздөр. Менин балдарым да бар, туугандарым бар, аларга да айтып атам, сабыр болуш керек. Өлкө үчүн сабырдуу болушубуз керек.